1987-жылы Замиров Каш башкарма болуп келген. Андан мурун биз колхоз, миллионер колхоз болчубуз. Ана башкарма болуп жүрүп 1996-жылы үлүш тарап калган. Үлүш тараганда малдын баарын, ананын баарын, чарбанын баарын таратып, андан калган чарбанын мүлкүнүн баарын Замиров Каш сатып жок кылган. Кайда кеткени белгисиз. Анан биз конторду бергениң десек, мен билбейм деп Шахматов кызга табыштап догурунуп атат. Бирок бакчаларды да саткан. Машина гараж, трактор гараж, комбайн гараж бүт баарын саткан. Ана ошон үчүн Касымалиевке бул коррупциянын ана башы. Эми үчүн буга чара колдонбойсуңар деп, анда прокурор деле укук коргоо деле бар болчу. Ошонун негизинде мен Ташиевке дагы, Садыр Жапаровка да кат жөнөтсөм келбептир. Эч ага жооп берсе мага болмок. Бирок мен андан кийин сот болду 12 февралда эле ушундай. Ана сотто мен сотко айттым. Ай алдыңа кетейин, эми жакшыраак чечим чыгар. Мен эгерде жакшы чечим чыкпай калса мен жогору жакка барам. Мен айттым тетияка Ташиевке, Жапаровдарга. Мен эмне үчүн калпчы болуп калдым? Мени калпсың, сен эме сот Талантбеков айтты. Сенин далилиң жок деди. Алдыңа кетейин. Калыс болчу. Мен объектилерди сүйлөп келип далилдейминби? Объектилер турбайбы, ичип жеп бүткөндөр ушинтип сыртка чыга береби? Мен ушун үчүн күйүп-пушуп, мен калпчылыгыма күйүп келдим. Мен Ташиевке киришим керек, Ташиевке айтышым керек. Мунун баарын, дагы калган катканын. Анан мен мындай эле кенедей эле болуп атат бул. Бул Замиров Каш ичпегенди ичип, жебегенди жеген. Баарын жеп бүткөн. Корумду деген жерде 24 эл бар болчу. Аны фотосу зымгыракай менен уурдап алып, кайра корумду дагы бирден жылкы берип атып, аран койдурган. Анан мен эмне кылам мен муну? Эмне кылыш керек? Мен жөн эле күйүп атам да калпчылыгыма. Мен калп эмесмин, мен болгон чындыкты айтып атам. Мен чындыгым үчүн чыркырап атам. Ишен Тойчебекова баарын салган, мен ошонун колунда иштегем. Анын баарын бешке билем. Замиров Каш баарын тып-тыйпыл кылды. Ошону объектилердин баарын өкмөткө өткөрүп берсин. Мени ана мага ошентип айтканым үчүн мага 500 000 сом тарап салыптыр, алдыңа кетейин. Мага 500 000 сом. Мен карыган кемпир болсом, мен мындайды ойлогон эмесмин. 83-төмүн мен. Колхозда 40 жыл иштегем. Анан эми мага эмне үчүн сотко берет мени? Бир сөз үчүн эмне үчүн мени сотко берет? Кайсы бети менен берди ошону? Анан кайра 500 000 сом тарап салып атат. Мен ошон үчүн бияка Ташиевке айтайын деп, Садыр Жапаровка айтайын деп келдим. Же болбосо мен өйдө жата бермекмин, кой эле. Ташиевке айтамын, Садыр Жапаровка айтамын. Телевиденияга чыгаргыла. Эл оксун. Мен калпчы боло албайм элге. Калпчы боло албайм. Чыркап жүрүп, Замиров Каш утуп алды дедирте албайм. Замиров Каш күнөөсүн тартып, мүлктөрдү берсин, кайра ордуна койсун. Гаражды койсун, машиналар кайда, тракторлор кайда. Мына Ак Суу деген жерге 4 трактор кетти эле, бир комбайны менен дайына тары жок. Мунун баарын төлөсүн да.